2 күндөн бeri көкбөрү сүйүүчүлөрдүн бүйүрүн кызытып өтүп жаткан оюндун бүгүн финалдык беттешүүсү болду. Кыргыздын кан жанына сиңген улуттук оюндардын сап башындагы көкбөрүнү каланын көкбөрү федерациясы уюштурган. Дуандан 12 команда катышты. Алайдан 2, Кара суудан 2, Ош шаары, Нуука, Тараван, Төлөйкөн, Көлдүк, Карагулжа, Өзгөн жана Ынтымак командалары бар. Көкбөрүчүлөр 4 тайпага бөлүнүп ат салышты. Мелдешке Борбор каладан калыстар чакырылып коомдук тартип көзөмөлдөндү. Жалпысынан 12 команда катышты. 12 командадан 2 күндө созулган мелдеште биринчи орунду Кара суу командасы, экинчи орунду Алай командасы, үчүнчү орунду Карагул Ынтымак командасы. Мына улуттук оюнга акыркы жылдары өтө кызыгуу күч алганы байкалып турат. Мына ипподромдо өзүңүздөр көрдүңүздөр, аябай элдер толуп, колдоп өз командасын колдоп атышты. Финалдык оюнга чейин кунан жарыш орун алды. Финалдык беттешүүсүндөгү баш байгеге Кара суу менен Алай 2 командасы чыкты. 20 мүнөттөн турган оюнда 2 команда тең 1-1 эсебинде жыйынтыкталды. Көкбөрүнүн эрежеси боюнча кайрадан 10 мүнөт берилип, оюндун 5-мүнөтүндө Кара суу командасы тай казанга улак салып баш байгени багындырды. Кара суу көкбөрү командасы 4 тайпаны артка калтырып, жарым финалда Төлөйкөн командасы менен ат салышкан. Жалпы 4-чү оюнубуз менен чемпион болдук. 3 оюн, 2 оюн группадан чыктык, 2 командан. Полуфиналдык беттеште Төлөйкөн командасы менен ойнодук. Оюн жакшы, мыкты деңгээлде өттү. Финалда Алай 2 командасын утуп, жакшы, оюн жакшы деңгээлде болду. Уюштуруш тобуна Алла ыраазы болсун. Иштерине ийгилик, ушундай көкбөрү бошто өнүгүп атканда кубанычтамын. Сагынып калдык, албетте. Оюн жакшы деңгээлде өтүп атат, сонун рахмат жана. Биринчи орун Кара суу командасы, экинчи орун Алай. Сыйлоо аземине кала бийлигинин өкүлдөрү, Республикалык көкбөрү федерациясынан жана кала федерация президенти катышты. Мелдеште биринчи орунду алган Кара суу командасына 100 000, экинчи орунду ээлеген Алай 2ге 60 000, үчүнчү орунга чыккан Карагулжага 40 000 сом, жана 4-чү орундагы Төлөйкөн көкбөрү командасы 20 000 сом менен сыйланды. Мыкты оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу жана мыкты аргымак наамдары тапшырылды. Мындан кийин ушул көкбөрү оюну дайыма ушул Атой майданында болуп турат. Ага биздин Ош шаардык мэриясы дагы мындан кийин колубуздан келишинче жардамыбызды берип турабыз. Кудай буйруса ушул түштүк жергесинде көкбөрү командасын күчтүү команданы даярдайын деген ниетте ушул оюндарды өткөзүп атабыз. Өтө жакшы чам менен чыныгып неменен правилиясы менен көкбөрү правилиясы өттү. Ага мен ыраазымын, өтө жакшы. Мен бул нерсени уюштурганына нааразы эмесмин, ыраазымын. Себеби ошончолук мен кулпума, көңүлүмө толду. Мына Ош ТВ каналы сиздерге рахмат. Мына ушул элдин бардык ушу көкбөрүнү элге жайылтуу, элдин жүрөгүнө орнотуу, элдин канын айландыруу, ушу силердин колуңардан келчү нерсе. Ушуну элге таратып, көкбөрү дегенде кыргыз элинин жүрөгү дуулда ойной тургандай кылып bir жакшы жоболорду иштеп чыксаңар одан да жакшы болот эле. Рахмат. Жабадеси 11-чи номер акыркы улакты таштаган жигит Кара суудан. Дарттан терс кедергисинен улам массалык спорттук маданий оюндар өтпөй келген. Кала федерациясы улуттук оюндардын өнүгүшүнө, жаш муундун кызыгуусуна жана аймактык бүтүндүктү чыңдоо багытында уюштурган. 6 район жана шаардын оюнчулары катышты. Өлкөдө көкбөрү оюну эрежеге салынып атайын ат майданда өткөрүлүп келет. Күйөрмандар арасында эң популярдуу улуттук оюндардын сап башына чыккан. Көп убакыттан бери токтотулган оюндун жүрүшүндө кан кайнап аргымактар көбүк бүрктү. Көкбөрүчүлөр жан үрөп, ат чаап улакчылар күйөрмандардын бүйүрүн кызытты. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Алай командасынын оюнчусу улак жүргүдү. Алай командасы
Atibayev Aziz. Ekonu çağıra udarayın. Ekonu tek çıkar. Başka kalış komanda verilik. Balondur. Birinci nomerdagi Karasu rayonu polvonunda ular. Karasu rayonu hurmatli Görüşler dağı masum. Atmaydan. Üçüncü oyunda Aramızın Tubakkaman'la sayımızda Dugultu Bekleşi'nde tutmaktadır.